Баткен облусундагы Тажикстандын агрессиялык кол салуусуна дээрлик бир ай болду. 36 адамдын өмүрүн алган каргашалуу окуядан кийин бийлик тараптан да жарандар тарабынан да Баткен коогасынан жабыркагандарга жардам көрсөтүлүп, социалдык шарттар түзүлүүдө. Бирок чек ара кыймылынын өкүлдөрү чек ара маселесин чечүү үчүн алгач жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыздап, Тажикстан менен чектешкен жер тилкелерин тактоо керек дейт. Ошол жерге күч структурасына азыркы ошол жерде жашап аткан баатыр элдин коопсуздугуну толук биринчи кадам ошону сактап берүү. Ошол жерге күч структурасыны күчтөндүрүш керек. Ал жердеги элдердин кызыктырыш керек. Биз эгер бул кадамдарга барып, элди баягы элдин эмесини коргобосок, кызыкчылыгыны коргобосок, элге кандайдыр бир коркпой турган бир эмелерди бербесек, ал жерден элдин көчүп кетиш коркунучу бар. Чек ара коогасынан Лейлек районунун Максат Арка-2 интернационал айылдарындагы турак жайлар өрттөлгөн. Мектеп, ФАП менен бирге май куюучу жайлар да күлгө айланган. Баткен облусунун тургундары мектеп турак жайлар курулса да май куюучу жайлар кайра мурунку калыбына келтирилбеши керек деген пикирде. Жергиликтүүлөр алардын элге эч кандай пайдасы тийбегенин, андан түшкөн акча жеке адамдардын капчыгына түшөрүн айтат. Заправкабы, башкабы ошолордун бизге кайрадан тургузушунун кереги жок, аскерчиликти токтотуш керек. Азыр элди кошун деп балдар чыгып атат, эртеге ошо балдарга иш козгойт деп ким гарантия бере алат? Ошон үчүн ошо балдарга да көмөк көрсөтүп, кармап берген ошол аскерчиликти кармаган балдарга жардам берип, мамлекет өзү ошо ойгонуп иш кылыш керек. Эми бүттү деп качан эртең ошо тажиктер дагы бир иш жасабайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Учурда Баткен облусун өнүктүрүү боюнча министрлер кабинетинин атайын тест кемеси даярдалып, өкмөттөр аралык комиссия түзүлгөн. Тажикстан менен такталбаган жерлерди делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жүрүүдө. Эки тараптын өкмөттүк делегациясы акыркы жолу 9 майда Ош облусунда жолугушкан. Ал маселе чечилгенге чейин Кыргызстан кошуна мамлекет менен байланышын үзүп, кыргыз-тажик чек арасындагы кыймылды токтотту. Чек ара маселесин чечүү үчүн күч аракеттер жумшалууда. Делимитация жана демаркация иштери аркылуу биз чек араны чыңдоо максатын койдук. Ал үчүн зарыл иштер аткарылып жатат. Бул жаатта жергиликтүү тургундардын ролу чоң. Ошондуктан элди сабырдуулукка чакырам. Чек арадагы соңку кырдаал Баткен облусуна өзгөчө макам берүү маселесин да тездетип, бир топ жылдан бери сунушталган мыйзам долбоору тез арада коомдук талкууга коюлду. Ага кошумча чек арага жакын жашаган айрым жарандарга курал колдонуу укугун берүү мыйзамы да жогорку кеңеште көтөрүлдү. Айрым эл өкүлдөрүнүн ал сунушу кабыл алынса, чек ара аймактарында жашагандар курал алуу үчүн атайын аскердик даярдыктан өтөт. Биринчи толуктуу ошол чек ара уполномоченныйларга биз ошол баягындай атайын чрезвычайный ситуация болгондо курал жарак берип жана колдонууга уруксат берип атабыз. Аларга биринчи 3 пункт киргизип атабыз, курал жарак берүү, анан экинчиси алардын статусун аныктап атабыз. Эгер алар жарадар болуп же бир өлүмгө дуушар болсо, мамлекет ушу биздин аскер кызматкерлерин эле аларга ошондой страховка берет. Үчүнчүсү чек ара кызматы аларды чогултуп, окутуп, даярдап турат. Ал курал жарак ар дайым берилбейт. Курал жарак аларды окутуп, даярдап, анан курал жарак чек ара пост заставасына турат. Качан ошондой бир акт агрессия болгондо гана берилип, анан бүткөндө кайра тартып алынат. Такталбаган аймактарда жашаган тургундарга курал берүү мыйзамы Түркия, Кытай жана кошуна Өзбекстанда да бар. Көпчүлүк жарандар жергиликтүүлөргө курал берүү коопсуздукту күчөтпөйт, тескерисинче башаламандыкты жаратат десе, айрымдары андай пикирге кошулбайт. Күч түзүмдөрүнүн ардагери Жалалидин Мамутбеков тажик бийлигинин агрессиясы тургундарда курал болушу керектигин далилдеди дейт. Чек арадагы жашаган элге сөзсүз түрдө берилүү керек. Себеби өзүңүздөр кече көрдүңүздөр, тиги тажик бийлиги тарабынан агрессия болгон тарапта же куралы жок, же эмеси жок, коргонуу керек да, өзүнүн өмүрүн сакташ керек. Өмүр баарынан кымбат го. Сакташ үчүн ошон үчүн мыйзамдуу түрдө баардык талаптарды аткарып, мыйзамдын чегинде алып туруп колдонсо болот. Баткен облусу Борбор калаадан 800 чакырым алыстыкта жайгашкан, курамында 6 анклав бар аймак. Расмий маалыматтар боюнча соңку 2 жыл ичинде кыргыз-тажик чек арасында 15тен ашык чыр-чатак катталган. Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн Кыргызстанга жасаган акыркы куралдуу кол салуусу эки тараптуу кылмыш ишинин козголушуна алып келген. Талайбек Берматов, Аталас Аманбеков, 5 канал.